көзүм менен көргөндү, өзүм менен өткөзгөнүмдү, өзүм мойнум менен өткөзгөнүмдү көрүп алып, азыр кичине жакшы болуп калдым. Жакшы Кудайым буйрса. Бирок могу кислороддун концентратор менен отурам, бирок Кудайыма шүгүр кичине жеңилдеп калдык. Ошол жеңилдеген себебимде мына бүгүн прямой эфирге чыкканыма аргасыз болдум. Анткени көбү сурап атат, көбү айтып атат. Жакшы Кудайым буйрса, жакшы болуп келатам. Бирок ошону менен пайдаланып, азыр прямой эфир менен пайдаланып, генеральный прокурорго кайрылгандын заявление жазганымды, ошоңго деген Өткөрбек Асылбековичке дагы бир сыйга кайрылып кетет элем. Өткөрбек Асылбекович ошол заявленияны мен өзүм барып туруп кол коюп туруп ошол жака силердин прием заявленияга таштай албайм, анткени оорураак болуп атат. Бирок Facebook баракчама жазганымды ошону официалдуу түрдө дегенди эсептеп туруп, ошонун негизинде досудебный ЕРПП каттатып туруп досудебный производствону баштаңыздар. Могу жерге канча акча келгенин далилдегиле. Бүт дүйнө жүзүндөгү финансылык институттар ошол акчаларды берген. Ошол берген акчаларды азыр силер деген иликтешиңер керек. Каяка кандай акча кеткен? Эмне себептен сиздер 6000 сомго чейин алынган, маскалар 200-300 сомго чейин алынган? Ошолордун баардыгын изилдеп чыгып туруп, ошол күнөөлүү адамдарды кылмыш ишине тартышыңар керек. Ошонун баарына жоопту ошол кездеги премьер-министр Абылгазиев да ошого жоопту. Анткени өкмөттүн башчысы ошол болчу. Андан тышкары министр здравоохранениянын могу сиздер боюнча, закупкалар боюнча да текшерип көрүңүздөр деп суранам. Ошонун негизинде деген ошол заявленияны официалдуу түрдө деп туруп, ошол боюнча досудебный производствону баштаңыздар. Урматтуу Гүлбар Учуровна, урматтуу Каныбек Абдрайевич, бүгүнкү күнү 5 адвокат кайтыш болду. Ошол 5 адвокат кайтыш болгону ушул катуу оорудан, ушул оору өтүп кеткен чейин мера пресечения боюнча силерде деген бүт программа менен элди мера пресеченияларды караганга укугуңар бар. Мера пресеченияларды ошондой карагыла, дистанционный карагыла, соттордо болсо жапкыла. Урматтуу Каныбек Абдрайевич, сиз деген уголовный иштер боюнча жооптусуз. Азыр мен силерди сыйындан келип берип аткан справкалар ковид же пневмония жок дегенге ишенбегиле. Азыр деген пневмония, ковидтен бар. Пенитенциарный системада, түрмөлөрдө, СИЗОлордо бар ошонун баары. Ошол СИЗОдо мына өзүмөн сопутствующий болезньдер болсо, пневмония сопутствующий болезньдер болот экен. Азыр эмне деген кандай кыйын жигиттер, кыйын байкелер, кыйын эжелер, кыйын сестренкалар, апалар, эжелер өтүп кетип атат. Эмчүн өтүп кетип атат. Анткени сопутствующий оорулар бар экен. Пневмония сопутствующий оорусу болот экен. А ошол жерде СИЗОдо сопутствующий оору менен судебно-медицинский экспертизаны өткөн балдар жатат. Алар деген Абылгазиев подписывать эткен 2018-жылы 228 токтомго ылайык алат полностью жарайт ошолор. Ошолорго негизинде ошол элдерди, ошол арестанттарды чыгарып коюңуздар деп суранам. Анткени алар эртеңки күнү ошол жакта эпидемия болуп кетсе, эмне деген кырылып калат эл. Эртеңки күнү эмне деген эл бир туугандары чыгып калат. Муну да ойлошула. Бул деле эл, бул деле адам баласы. Силер деле, биз деле адам баласы. Бир кезде чалыныптыр. Эми чапкан сайын көз чыга бербейт да. Алар деле карап коюшуңар керек да. Алар да карап койгула да. Алар деле биздин кыргыздын жараны. Жаманбы, жакшыбы? Алар да кыргыздар. Алар да биздин кыргыздын жарандары. Ошон үчүн кимдин справкасы бар колунда, ошолорду экспертизасы бар колунда, ошолордун баарын чыгарып бериңиздер. Алардын ахвалы оор.
Андан тышкары Гүлбар учурунда сизге кайтып элем. Сотторуңарды дистанционный рассмотрение кетиргиле. Только по мере пресечения. Калган сотторду токтоткула. Могул опасный экен. Бул воздушный капель эметип туруп жаман нерсе экен. Өтө катуу болдук. Канчасын көрдүк, канча кишини рахмат врачтарга. Мен азыр ушул учур менен пайдаланып туруп врачтарга чоң рахматымды айтат элем. Өңүчөсү менин бизди караган 6 поликлиниканын врачтарына, главврачына, зам главврачына, Салтанатка, ошолордун баардыгына чоң ыраазычылык билдирет элем. Ошол жерде медбраттарга, медсанитарлар, багыштар, алар действительно оор акыбалда, канчасы кайтыш болуп атат. Эми бул ушундай нерсе болуп калыптыр, ушундай апат болуп калыптыр. Эми бул апаттан чыгыш керекпиз. Чогуу чаран. Эми 5 жылдан бери мындайча айтканда эшек такалап жүргөн депутаттарыбыз азыр чыга калыптыр. Бирок ошону чыга калып туруп ушинтип эметип атканда анга деле рахмат. Жок дегенде ушул жактан пайдаңарды көрсөткүлөчү. Көбүрөөк ошол барыңар деле. Мен көбүңөрдү тааныйм. Көбүңөр чөнтөгүңөр өтө калың жигиттерсиңер. Сиз менен бир могу эле халат менен, маскалар менен чектелбегиле. Сиздер менен чектелбегиле. ИВЛдер менен ИВЛдерди алып келгиле. Ар бирөөңөр жүздөн керек болсо колуңардан келе турган возможностьтарыңар бар. Концентратор 1000ден сатып бере турган концентраторлорго сатып бергенге возможностьтарыңар бар. Өзүңөрдүн элиңерден аябагыла. Өзүңөрдүн элиңерге бергиле. Ошондуктан эми урматтуу элим, урматтуу эл, силер дагы өзүбүздү сактабасак азыр апат күчөп баратат. Күчөп бараткандан кийин ушул апаттан чыгыш үчүн биз өзүбүз сактанышыбыз керек. Самоизоляцияга киргиле, чыкпагыла, сураныч чыкпагыла. Бул жаман нерсе экен. Чыдап коюңуздар, чыдап койгулачы кичине. Бийлик деле азыр буну колго алып атат. Биринчи өзүлөрүн жоготуп ийди. Бирок азыр деле колуна алып атат. Азыр мына момча 1000 место жасап атышат. Баарын эметип атышат. Ошонго кичине чыдай тургула. Кайра өзүңөр колго алып чыкпай самоизоляцияга киргиле. Ошону менен чоң рахмат силерге. Чоң рахмат. Эми кичине жакшы болуп кеткенден кийин чыгам силерге эфирге. Рахмат силерге. Ни одним президентом не уделялось внимания врачам. Сейчас мы поняли, врачи, медсестры, медбратья, санитарки – это самые наши, это наша элита, это наша гордость. Благодаря им мы остаемся, многие остаются жить. Вы не представляете, как они плачут я сам своими глазами видел, как они плачут над телами тех, которых не смогли спасти. Как они сами, рискуя своей жизнью, умирают сами. Это страшно. Это страшно. Вот. В связи с этим, Эдгурбек Асылбекович, не дай Бог, я никому не желаю такого, чтобы вы прошли вот это. Я никому этого не желаю. Не надо желать горя чужим. Но вы должны наказать тех лиц, которые все-таки допустили вот такой беспредел. И этот беспредел должен быть расследован. Уважаемый Эдгурбек Асылбекович, зарегистрируйте, проведите досудебное производство, выявите, в действительности ли была ли халатность. Поставьте вопрос, почему не соорудили больницы, почему сейчас, когда пошла волна смертей, начали разворачивать вот эти больницы. Почему на сегодняшний день фармкомпании взвинтили цены. Господин Баронов дает задание
чтобы увеличить склады медпрепаратами. Какими медпрепаратами, уважаемый господин Буронов?